кечиресиздер. Ооба. Эмоция калтырбайт. Кичинекей чагыбызда атасы калды дедиз го. Канча жашыңыздарда? 2002 жыл болчу. 1-2 класс кезим болуп калат да. Канча бир туугансыздар? 3 эркек, 1 кыз. 4. Эркектердин ортончусу менмин да. Апаңыз жалгыз чоңоюптур да. Ооба. Анан азыркыга чейин мотивацияны берген, дем күч берген ошо апакем. Ооруп жүрүп каза болдубу? Эми ооруп жүрүп деп деле айта албайм. Бул нерсе эми баарыбыздын башыбызга эле келе турган нерсе. Жаш эле болчу. Жүрөктөн болуп калды. Жүрөк кармап туруп эле уктап эле турбай калат экен да. Эми ал эртели кеч баарыбызга эле келе турган нерсе экен. Биздин колубуздан келе турган эч нерсе жок. Баары тең жараткандан. Баарыбыздын кете турган жерибиз бар дегендей. Бирөөдөн кагыз силкүү болуп, мындай именно сен атаң жок деп мындай кагып ошондой сынып калуулар болгон эмес. Кудайга шүгүр эле мындай буга дагы атабыздын элге кылган мамилесинин жыйынтыгы деп ойлойм. Кандай гана байлык болобу, жетишкендик болобу, ал жагын такыр эле албайт болчумун, мисалы үчүн. Главное бар болсо деп калат экенсиң да, бар болгондо. Бул тема биринчи жолу мындай сүйлөшүп атам да интервьюда, анан кичине мен үчүн кыйын болот. Кечиресиздер. Ооба. Эмоция калтырбайт.